Мизамова Гүлмира. Төлөс айылында уюштурулган аймактын социалдык экономикалык көйгөйлөрүн, муктаждыктарын аныктоо тобуна кошулган. Анда калктын көбүрөөк каалаган максаттарына талдоо жүргүзүп, тил курстарын окуткан кана зарыл экендигине токтолгон. Мигрант аял өнүгүү түркүгү долбооруна Гүлмира айым чет тилдерин окуткан борбор ачууну жазып жөнөткөн. Бул мигрант аял өнүгүү түркүгү коомчулукту инклюзивдүү жана тынчтык жолу менен өнүктүрүүдө миграцияга дуушар болгон аялдардын, кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоору болгондуктан аялдарга дагы фокус топторду өттүк. Кыз келиндерге бөлөк, чоң аялдарга бөлөк фокус топторду өттүк. Ошол фокус топтордо биз кыз келиндердин үнүнө уктум да, себеби бул жерде тил курсу болсо жакшы болмок. Бизде шаарга барып, шаар алыс да, 15 километрге барышып, тил курстарына катышышат. Жаш кыз келиндер дагы Россияга миграцияга барыш үчүн дагы тил билиш керек. Ошол максатта анын үчүн окуучулар дагы тил курсуна катышыш керек. Биздин балдар дагы барып ошол жакта 1,5 миң сомдон 2 миң сомдон берип курстарга катышып келет. Ошонун өтө көйгөй айылдардан көп түштү да. Ошондой эле ушул жерде, ушул кабинетте фокус өткөндө дагы кыз келиндер келип, өздөрүнүн сунушун дагы жазып, ишкердикти жөнүндө жазышты, тил курсу жөнүндө жазышты. Кыскасы көптөгөн толгон токой көйгөйлөр айтылды. Ошонун негизинде оюм кетти, ушул жерге бир тил курсу ачылса деп. Ошонун негизинен ойлонуп, проект жазган убакыт келип калганына байланыштуу. Мага бир досум жардам берди, Марасулов Атабек деген. Ал дайым жазып жүргөн. Мен мындай координатор болуп биринчи жолу иштедим. Анан проект жазганда дагы биринчи жолу иш алып бардым да. Ошонун жардам сурап, ал мага жазышка жардам берди. Ошентип ушул ишибиз ишке ашып калды. Гүлмира Мизамова 14 жылдан бери Уркия Салиева атындагы мектепте башталгыч класстын мугалими, 5 баланын энеси, айылдагы ар бир үй турмуш тиричилигин, муктаждыктарын жакшы билет. Педагог сабаттуулукту арттыруу менен жакшы жашоого эшик ачыларын билгендиктен, кеңеш берүүчү борбор ачууга долбоор жазган. Кесиптештеринин көмөгү менен долбоору утуп чыгып, кана тийиштүү техника эмеректер менен жабдылган. Биз эми кызыгып калдык. Жазса болот экен, деме иштесе болот экен, аракет кылыш керек экен деп мен жамаат дагы, мугалимдер дагы, айылдагы кыз келиндер дагы кызыгып калды. Кантип жаздыңыз, бизге дагы үйрөтүң, кантип жетишсе болот экен. Ошондой долбоорлор келгенде бизге айтыңыз дегендер көп болуп атат да. Энди дагы жаза турган болсок, мен аялдар үчүн кыз келиндер өткөндө көйгөйлөрдү айтканда, фитнес клуб ачканга өтө кызыгышты. Анан мен компьютерлердин санын көбөйтүп, компьютердик курстарды ачкым келет да. Мунун дагы башка кана айлык өтүнөн сурап, ошол жактарга. Бул борбордо миграцияда жүргөн ата-энелерди балдары менен байланыштырып, диалог жүргүзүлөт. Окуучуларга ар тараптан көмөк көрсөткөн санариптик окуулар да өтүлүп турат. Кесиптешинин ийгилиги мектепке чоң пайда алып келди. Окуучулардын сабакка, билимге болгон умтулуусу жакшырды. Мугалимдер дагы сабак өтүп эле чектелбей, өзүн өзү өнүктүрүү, изденүүгө көбүрөөк көңүл бура баштады. Эжекелер бул долбоордун аркасынан долбоорлорго проект жазып туруп утуп алышты. Биринчисинде Мизамова Гүлмира эжеке жазып, бир кабинетти аябай сонун кылып, камсыз кылып алды. Энди баары жок келди. Доскалар менен ал келген негизинен дагы биздин эжекелерибиз, чет тил эжекелерибиз, орус тил эжекелер ал кабинетте окуучулар менен кошумча сабак өтүүнү пландаштырып жатышат. Муну айтарын дегеним, бул проект өтө сонун проект экен. Мунун артынан көптөгөн эжекелер дагы биз деле жазсак болмок экен, кабинеттери жакшы болот экен, көбүбүз камсыз болуп калат экен деп туруп, азыр аракеттебиз. Кудай кааласа насип кылган болсо эжекелер көбү жазат дагы. Биз дагы көп нерселерди алабыз деген үмүттөбүз. Бир канабызды ажыраттык. Ошол Мизамова Гүлмира Үйсөновна координатор, мобилизатор. Ага биз көмөктөшүп, ушул мектеп жалпы жамаат жардамдаштыктагы мектептеги балдардын азыр өзүңөр көрүп атасыңар, дүйнө жүзүндө эң биринчи орунда тил маселеси. Тилди канчалык көп тилди билсе, канчалык компьютерди, азыр компьютердин заманы болуп атат да, технологиянын заманы болуп атат. Ошон үчүн ушул багытка көмөктөшүп туруп медиа борбор ачып атабыз. Буюрса бул жакшы, оң жактарын көрсөтөт деген ойдобуз. Ушул боюнча эле калбай, дагы ушул эгерде долбоор дагы иштешебиз десе, мындан да жакшы идеяларыбыз бар буюрса.
Долбоордун алкагында окуучулар арасында түрдүү сынактар уюштурулду. Сүрөт тартуу, эссе жазуу, сахналык көрүнүштөрдү аткаруу жана башка. Бул сынактар окуучулардын дүйнө таанымын, көз карашын өзгөртүп, көркөм искусствого ышыктандырды. Бул жерде Мизамова Гүлмира эжекенин салымы өтө чоң. Анткени ошол проектти жазып, утуп алып, бизге ошол конкурстар өткөрүлүп келет. Бизге өтө чоң мотивация болду. Анткени мигрант аял өнүгүү түркүгү. Бул жерден биз аялдардын коомдогу ордуну жана аялдардын милдеттерин, укуктарын билип, өзүбүзгө жараша мотивацияларды алдык жана көптөгөн конкурстарга биринчи, экинчи орундарды алып келе жатабыз. Эссе жазуу боюнча конкурс өтө жакты. Анда 4 тема болду. Апам айылдын куту, кыз кыялы жана тынчтык өзүбүздөн башталат жана бул Кыргызстан менин мекеним аттуу. Ушулардын ичинен мен тынчтык өзүбүздөн башталат аттуу эссе жаздым. Ошол темага ылайыкташтырып, андан байгелүү орундарды алдым десем болот. Балдарга дагы байкалды. Кызыгып калышты, эжеке дагы кандай иш-чара болот дешипчи. Асылбек Жуданбеков келгенде тарбия боюнча болду, ата-энелер келди. Чоң класстар отурду, коомчулуктан келишти. Ал жамгырдан кийин кеч деген кинотасына менен Вирджиния келип жолугушканда дагы өтө сонун болду. Анан биздин сүрөт конкурсундагы сүрөттөрүбүздү мынтип чыгарып алып отурабыз да. Баштыкчаларга чыкты, эко баштыкчаларга ошол сүрөттөр. Мына сүрөт экинчи орун болгон сүрөт. Анан дагы бир сүрөтүбүз бар. Бул дагы эко баштыкчада жүрөт, мына дагы. Сонун футболкаларга чыкты, окуучуларга таркатып кийгизип койдук. Бардыгы ушунчалык сүйүнүшүп. Анан бул дагы мындай система Мугалим мөмөлүү дарак. Окуучуларга китептеги билимди окутуп эле тим болбостон, кошумча иримдерге кызыктырып, ар тараптан өнүктүргөн мугалим келечектеги сабаттуу мунду тарбиялайт. Сабаттуулук, билимге умтулган жаштар миграцияда эмес, өз өлкөсүндө татыктуу жашоону кура алат.